Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлаш уулу атындагы номер 8 орто мектеби. Кыргыз тили мугалими Жусупбекова Тинатин. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 1-класстары үчүн кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жыл мезгилдери. Сабактын максаты. Бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө жыл мезгилдерине кайсы мезгилдер кирерин, ал мезгилдердин бири-биринен айырмачылыктарын жана жыл мезгилдериндеги адам эмгеги жөнүндө маалымат аласыңар. Жыл мезгилдерине кыш, жаз, жай, күз кирет. Ар бир жыл мезгилинде 3 ай бар жана өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кыш мезгили. Кыш мезгилине декабрь, январь, февраль айлары кирет. Кышында кар жайт жана айлана апапакай болуп көрүнөт. Кышкысын күн суук болот. Элдер үйлөрүнө от жагышат жана жылуу кийимдерин кийишет. Ал эми балдар эшикке чыгып, кардан аяз киши жасашат. Чана, лыжа, коньки тээп ойношот. Кыш мезгилинен кийин жаз мезгили келет. Жаз мезгили өзүңөр билгендей абдан кооз мезгилдердин бири. Анткени бак-дарактар бүрдөп гүл ача баштайт. Жаз мезгилине март, апрель, май айлары кирет. Баягы кыштата жааган карлар эрип, көлчүккө, сууга айланат. Канаттуу куштар учуп келе баштайт. Балдар аларга уя жасашат. Ошондой эле айлананы көрктөндүрүү иштери жүрүп, жаңы бактар, көчөттөр тигиле баштайт. Күн уламдан улам ысып отуруп, андан кийин жай мезгили келет. Жай айларына июнь, июль, август айлары кирет. Жай мезгили өзгөчө кооз, анткени айлананын баары тең кызыл, тазыл гүлдөргө оронот. Күн абдан ысыйт. Балдар каникулга тарашат жана эшикте өзлөрү каалаган оюндары менен алек болушат. Элдердин көбү көлгө эс алууга барышат. Сууга түшүшөт балдар жана балык кармашат. Жай айы эң кооз, көңүлдүү айлардын бири. Күз мезгили. Күз айларына сентябрь, октябрь, ноябрь айлары кирет. Күзүндө айлана алтынга окшоп сапсары болот. Дарактын жалбырактары сары түскө боелот. Ошондой эле жазында айдаган жер жемиш, жашылчанын баары тең бышат. Күз айы берекелүү ай деп аташат. Элдер түшүмгө маарып, алма, өрүк жана башка жер жемиштерин жыйнап алышат. Жана кышкыга шире, компот, салат жана башка азыктарын камдашат. Күз айы токчулуктун, берекенин айы болуп эсептелет. Эми балдар китебиңерди ачып, жыл мезгилдерине байланыштуу көнүгүүлөр менен иштейли. Биринчи тапшырма. 66-беттеги 2-көнүгүүдөгү сөздөрдүн ордун тапкыла. Жазга жана кышка тиешелүү сөздөрдү ордуна койгула. Жазып бүткөндөн кийин ошол эле көнүгүүнүн астындагы биз жана эмгек деген текстти окугула. Балдар, силер нан кантип жасалып, кантип дасторконубузга келип жатканын билесиңерби? Билбесеңер, мен силерге кыскача айтып берейин. Алгач жазында жерди айдашат, жумшартышат. Андан кийин ал жерге үрөөн себилет. Үрөөн себилгенден кийин дыйкандар жерди багышат, сугарышат. Андан кийин күзүндө балдар, мына дыйкандын айдаган эгини момундай болуп башалат. Комбайндар ал эгинди чаба башташат. Чабылган эгин тегирменге келет. Тегирменден кап-кап ундар даяр болот. Ал унду камыр кылып жуурушат. Андан кийин ачыгандан кийин нан бышат экен. Дасторконубузга кызыл-кызыл болгон даамдуу нандар келип түшөт экен. Демек балдар, бүгүн биз сабагыбызда жыл мезгилдери, алардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат ала алдык. Эми балдар үйгө тапшырма алгыла. Үйдөн окуу китебиңердин 67-бетиндеги 2-көнүгүүнү жазгыла. Жазгандан кийин ошол эле сөздөрдүн сүрөтүн тарткыла. Кыргыз тили сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла балдар.